Кыргызстандын Улуттук илимдер академиясы жылдык илимий жана илимий уюштуруу ишинин негизги жыйынтыктары жөнүндө отчеттук сессиясы өтүүдө. Анда Улуттук илимдер академиясынын илим изилдөө институттарынын тиешелүү тармактар боюнча жыл ичинде жасаган жетишкендиктерин, ачылыштарын чагылдырган эмгектери көргөзүмгө коюлду. Bir жылдык 2023 жылдын отчету болуп атат илимдер академиясынын. Кудай буйрса бүгүн отчетун угабыз. Бирок илимге багытталган ушул канча институту болсо президент баш болуп өтө көп иш аткарылып атат. Илимдер академиясынын бардык басмага тиешелүү материалдарды ушул жерден басылып чыгат. Биз бул келечекте ушул басманы илимдер академиясынын академиктери, корреспондент мүчөлөр, докторлор, кандидаттар же болбосо ошол жерде ушул аспиранттардын материалдардын бардыгын ушул басмадан басып чыгарайлы деген ой тилегибиз бар. Материальный базабыз али түптөлүп элек. Биз азыр ошону өкмөткө кайрылып атабыз. Бизде ушу илимдер академиясына фонд каралган, ошо фонддун ичинен бөлүп берсе, бул жерди түптөйбүз, бүт материалды алабыз, бизге тиешелүү. Анан бүт ушу илим багытында жүргөн кызматкерлерге эң жеңил болот деп ойлойм да. Бардык маселени бир жерден басып. Бул союздун убагында бизде ушул илимдер академиясынын алдында аябай чоң басмакана болгон экен. Ал жабылып, бүгүнкү күндө иштебей калыптыр. Ошону түптөйүн деп атабыз. Кудай буйруса, бул илим багытында иштеген биздин бүгүнкү илим постторуна эң чоң колдоо болот деп ойлойм да. Эгер өкмөт ушуну бизге түшүнүп, финансы министрлиги бизге ушул маселелерди чечип берсе, бизге чоң колдоо болот, анан маселелер чечилет деп ойлойм. Андан соң жыйындар залында академиялык илимдин абалы, илимий изилдөө жаатында ачылыштарды кеңейтүү, изилдөөчүлөргө гипотеза түзүүгө, эксперименттерди иштеп чыгууга жана маалыматтарды талдоого жардам берип, изилдөө процессин тездетүүдө жасалма интеллектти киргизүү сыяктуу бир катар маселелер талкууга коюлмакчы. Дагы жаңы маселе чыгып атат, искусственный интеллект боюнча. Ошону да киргизебиз деп, азыр өкмөт, аппарат президенти баары айтып атат. Ошол керек деп, ошону да бүгүн угабыз. Мен оюмда академия көп эле жумуш жасап атат, бирок эми бизге жакшы идеяларды караш керек, проекттердин баарын караш керек. Вот ошону бүгүн угабыз.